таштап кеткен күйөөмө же кыйын кезде кол сунган күрткө тийсемби? 2012-жылы турмушка чыктым. Ал күндөрү өзүмдү бактылуу сезип, алдыга көп ой максаттарды койдум. Мен үчүн күйөөм бактылуу жашоом болчу. Биринчи балам 7 айлык болуп төрөлүп, 2 саат жашап чарчап калды. Мен баламды сагынып көп ыйлап стрессте жүрдүм. Менин ишенген, таянган адамым менин күйөөм болчу, бирок абалымды түшүнгөн жок. Мени көп урушуп, ар бир күнү жүрөгүмдү ооротчу. Ошентип жүрүп күйөөм такыр өзгөрүлдү. Кайненем да такыр мени жактырбады. Менин мүнөзүм токтоо, жоош, жөнөкөй. Алар үчүн болсо дүкөн иштетип, ден соолугу чың бала төрөй турган келин керек болду. Күйөөм сени менен жашай албайм деп төркүнүмө таштап кетти. Менин боюмда бар дегенимди уккусу да келген жок. Бөлүп кетип калышкан. Чыйыр алдым. Балам төрөлдү. Дипломумду алдым. Ал үйлөнүп кайра свадьба берип кыздуу болуптур. Ызаландым. Мен тирүүлөй күйүп азапка баттым. Арадан 6 жылдай убакыт артта калды. Бардык азаптарды жеңдим. Эми күйөөм мени интернеттен издеп, баламдын сүрөтүн сурап жатат. Балам деп жанталашат, жашайлы деп. Азыр алыскы өлкөлөрдө иштеп жүрөм. Күрт улутундагы улуу киши менен мамиле кылам. Колумду сурап жүрөт. Бирок бир кезде сыздатып таштап кеткен күйөөмө деги эле адамдарга таңыркоом чоң. Кандай кадамдарга барарымды билбей ойлонуп жүргөн кезим. Гүлмайрам Бактыбек кызы, Булак, Арба, KG.